Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасы. Сиздер менен студияда мен Мерим Абдилажанова. Көрсөтүүдүн алкагында коомдун социалдык, саясий, маданий, күнүмдүк эле турмушуна туш болгон, көйгөй жараткан, көңүл бурдуруну арттырган жана чечилүүнү талап кылган таалуу маселелерге токтолууну максаттап жатабыз. Ал үчүн студияга тийиштүү тармактын өкүлдөрү, адистери келип, түз берилген суроолорго ачык жооп бермекчи. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарды көзөмөлдөш керекпи? Эгер көзөмөлдөсө, анда ал менен эмнеге жетишебиз да, же тескерисинче эмнени жоготобуз? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн дал ошол социалдык тармактын активдүү колдонуучулары болгон менин мыкты кесиптештерим Азамат Абсатаров мырзаны жана Арген Камалдиновдарды чакырганбыз. Куш келипсиздер, мырзалар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ошол эле учурда бул тема алкагында сиздер да үн катсаңыздар болот. Ал үчүн экранда WhatsApp номери көргөзүлгөн, ошол номерге өздөрүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү калтырыңыздар. Чүй дегенде эле Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Улан Пиримов социалдык тармактарды көзөмөлдөш керек, башкача айтканда, чектөө киргизилиши керек деген талкууну жаратты. Мына ушул тема Чордондо бүгүнкү күндө кайчы пикирлердин козголушуна себепкер болууда. Анын негизинде бизден келген конок Азамат Абсатаров мырза Пиримовдун сөзүнө каршы өзүнүн оюн ачык айтып чыкты. Көзөмөлдөш керек деген пикирди кармануудасыз сиз, эмне үчүн көзөмөлдөш керек деп ойлойсуз? Биринчиден, саламатсыздарбы? Көзөмөлдөш керек деген пикирди карманган себеби Кыргызстан светтик, экинчиден демократиялуу өлкө. Демократиянын негизги принциптеринин бири бул сөз эркиндиги. Ошол Пиримов тууралуу айтып калдыңыз, ошол жаңылыктан көрүп эле Пиримовдун ушуну айтканын көрүп, мен ачык коомго билдирүү тараттым. Бул туура эмес. Себеби башкаларды дагы ошонун туура эмес дегендерди өзүмчө мындай бир топтоп алайын деген эле пикир болду да. Себеби биз негизги байлыгыбыз эле азыр сөз эркиндиги калды. Сөз эркиндиги бул азыр негизинен элдин үнү чыга турган булак бул азыр социалдык тармактар. Каналдарды деле көрүп атабыз, сайттарды деле мамлекеттин же бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп калбадыкпы? Бирок социалдык сетте ар бир жаран өзүнүн үнүн керек болсо бийликке чейин жеткирип атат. Мен өзүмдүн деле практикамда көп болгондуктан, ошондуктан мен тоготерин айтканда, мен балдарымдын бизден кийинки муундардын сөзүн сүйлөй албай калышына, сөз эркиндиги өзүнүн оюн айта албай калышын мен эч качан каалабайм. Ошондуктан оюмду түз айттым. Арген мырза, сиз Азамат айткан пикирдин тескерисин айтып жүрөсүз, менин байкашымча да. Сиз көзөмөлдөнүшү керек, чектөө киргизилиши керек деген пикирди карманат окшойсуз. Эмне себептен көзөмөлдөнүш керек? Саламатсыздарбы? Алгач биринчи айтып кетсем, бул журналистика тармагында келген аз эле убакыт болсо да, бир атайын бир жазылбаган болсо дагы бир мыйзамдарды сактоо керектигин түшүнүп калдым да. Мисалы, биз алыстан көрүп туруп, мындай чай иче турган кружканы көрүп, эмне экенин көрбөй эле, ичинде чайбы же суубу көрбөй эле, жөн эле кружканы көрүп алып туруп төш жей берет экенбиз. Ошол Facebook'та көрүп калдым. Сиз менен башка өзүбүздүн кесиптештер катуу талашып, пикир келишпестиктер жаралды. Анан бирдемкени тактап туруп, мен айткым келбейт эле да, баягы жогорку кеңештин депутатын же да башка деле бир жаран билдирүү жасаса, ошондой социалдык тармактарга көзөмөлдү күчөтүү керек десе, мен ошондой эле колдоп чыкмакмын да. Себеп дегенде социалдык тармактардын азыркы күндө күчү, өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр телевиденияга же башка массалык маалымат каражаттарына караганда күчү, орду чоң болуп калды. Анан ал социалдык тармактар аркылуу эркин жазат десе эле көрүнгөндөр фейктер бар. Мисалы, бизде Кыргызстанда ошо социалдык тармактарга статус берилген эмес. Биздечи, анан башка коңшу өлкөлөрдө берилген. Анан ошол мисал ала турган болсок, Россия Федерациясында ошол бир эле социалдык тармакка бир канча аккаунт ачканга тыюу салынган учурлар кездешет экен. Бизде фейк. Мисалы, сиздин атыңыздан мен же сиздин атыңыздан башка адрес ачып алып туруп, кереги жок эле бир туура эмес маалыматтарды таратсам, эч ким буга жоопко тартылбайт. Мисалы, андайлар толтура эле кездешет да бизде. Facebook'та болобу, Одноклассникте же ВКонтактеде кайсыл тармакты караба. Анан чектөө киргизүү керек дегенин дагы бир
чоң себеби катары бизде Кыргызстанда экстремисттик тыюу салынган 20га жакын агымдар бар. Алардын аккаунтта аты башкача жазылышы мүмкүн. Аны биздин керектүү атайын бир органдар көзөмөл кылышат да, атын мисалы Хизбут Тахрир болобу же Аль-Каида болобу, атын ошондой кылып ачып кое турган болсо көзөмөлгө алып, ал аккаунтту жабып сала алат. А биздикилер башка эле такыр башка ат менен, бирок өздөрүнүн идеологиясын таратууга толук мүмкүнчүлүк шарт түзүп берип атабыз да. Мен бир эле мындай сөз эркиндигине мындай чектөө киргизүү же мындай чектөө киргизүү деп сөз эркиндиги дегенди мындай кармагым келбейт да. Сөз эркиндигине чектөө киргизсе, мен дагы ошо биринчилерден болуп чыгат болчумун сиздер менен кошулуп. Азамат мырза, ошол жерде аябай көп пикир билдирди да. Сиз эмнени байкадыңыз? Көзөмөлдөнүшү керек деген массалык агымдыбы же ага карама каршы болгон тараптардыбы? Чында ошол талкуу көп болду, бирок мени бир эле нерсе өкүндүрөт. Ошол журналистика чөйрөсүндө журналисттер өзү баш болуп туруп ушул депутаттын оюн колдогондугу мени чынында таң калтырды да. Бирок мага эми айрымдар айта албайт, бирок личкама көбү кайрылды. Мындай сен туура пикирдесиң, кээ бир келе таарынгандар болду, башка мени сындап аткандаргачы. Бирок мен минтип эле айтам да, сөз азыр бул жагы айтып атпайбы, террористтик же улут аралык маселе. Соц тармак бул жашоо. Жашоодо бандит бар, жашоодо молдо бар, жашоодо журналист бар, экономист бар, футболист бар, ошонун баардыгы соц тармактарда. Бир же 100 террористтин же болсун 100 жанагындай трайбалисттердин же улут аралык кастыкты козута турган адамдардын бир ою менен биз миллион, миллиард, Кыргызстанда миллион адамдын ою менен, эркиндиги менен эч качан ойлонушубуз керек. Азыр 21-кылым. 21-кылымда мен чын айтам, акылыма алган жок депутаттын кайсы маанинде айтканчы. Бу биз каалайбызбы, каалабайбызбы, тиешелүү укук коргоо органдары көзөмөлдөйт. Биз аны турмуштук факт эле көрүп жүрбөйбүз. Мына Кара Сууда Хизбут Тахрирге Одноклассниктен бир лайк басып, бир жылга бир жаш бала шарттуу соттолду. Ал чектебесе деле карайт. Укук коргоо органдары ал соц тармакта жүрөсүңбү, жүрбөйсүңбү, алар карайт. Бүт анын милдети. Бирок биз аны чектесек, элдин үнү тосулат. Мисалы, ошол сиздер деле билесиздер, Кара Сууда бир бала картондун үстүнө чыгып калды. Аны биринчи журналист жазган жок да. Соцсеттин колдонуучусу бир сүрөтүн чыгарды, президентке чейин реакция болуп, бүгүнкү күндө жашоосу жакшы болуп калды. Бул бир эле мисал да. Эгер ошол соцсетке тыюу салынса, бөгөт коюлса, ушундай маселелер бүтүндөй жабылат. Азыр элдин ишеничи соцсет эле калды. Азыр ошол Исхак, ошол баланын жашоосу үйү бар, бактылуу балалыктын бир тепкичине бир соцсет колдонуусунун айынан кирип кетти да, туурабы? Эгер биз ошондой депутат, авторитардык түрдө ой жүгүрткөн депутаттардын оюна кирип, ошондой маселени колдосок болбойт. Ошондо мага көп айтып атты да, Кытайды, Түркменистанды, Өзбекстанды. Мен Кытайга деле барып келдим, Өзбекстанга деле бардык. Өзбекстанда деле соцсеттер иштейт. Просто органдар көзөмөл кылат. Ошон үчүн жанагындай нерселерди этияттап беришет да. Мисалы, ошол эле Кытайда деле бардык. Кытайда айтышат да, Facebook жок, Одноклассник жок деп. Ал эми саясий бир мамлекет улуу державалардын өзүнүн бир Американын же Россиянын соцсеттерин колдонгусу келбейт да. Бирок өздөрүнө конкретный шарт түзгөн. Өздөрүнүн социалдык пикир алыша турган, оюн билдире турган социалдык сеттери бар алар. Биз эч качан өзү жакшы сөз бар. 3 нерсеге тыюу салса, ошол мамлекеттин келечеги болбойт деп. Биринчиси дин эркиндиги. Адам атеистпи, мусулманбы, мен деле өзүм ушундай көз караштым, христианбы, ал өзүнүн динин тутуш керек, карманыш керек, жүрүш керек, эркин динин карманып жүрүш керек. Экинчи бул сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги азыр негизинен социалдык тармактарда болуп калбадыбы? Азыр айтып өттүм анысын. Үчүнчүсү жанагындай сөз эркиндиги, дин эркиндиги, азыр үчүнчүсүн унутуп атам. Ушундай эркиндиктерди биз эч качан мындай чектебешибиз керек. Азамат мырза, азыр эле пикириңизге өзүңүз каршы пикир сүйлөп койбодуңузбу? Айтайын дегеним, көзөмөлдөйт дедиңиз да? Жок, мен мындай маанинде айтып атам да. Азыр Кыргызстанда ачык сөз эркиндиги, каалаганыбыз жазып, каалаганыбыз сүйлөп атабыз. Бирок аны көзөмөлдөп атат. Бул мыйзам кабыл алынганга чейин деле көзөмөлдөйт. Алынса деле көзөмөлдөйт. Буга чейин деле көзөмөлдөнгөн. Ол алардын иши. Мен айтайын дегеним, террорист каалаган жаза берсин дебейм мен. Же болсо улут аралык Оштук, Бишкектик деп түндүк түштүк болуп ант бөлүнсүнө мен деле каршымын. Аны бирок тиешелүү, бул бир нерсени түшүнүшүбүз керек.
бийлик өкүлдөрүнүн же ошол депутаттардын оюнда терроризм улут аралык маселе бир гана жөн гана бул колдонуу да. Ушул нерсени шылтоо менен эртең бөгөт коюп койсо болот деген эле маселе. Эгер бөгөт коюп койгон болсо, сенин балаң, биздин балабыз эртең келечекте оюн жаза албай, мен каалабайм да Түркменистан же башка өлкөлөрдө болуп, минтип бетин жаап, оюн айта албай, шыбырап сүйлөшүп калышын каалабайм. Эркин ой, эркин мамлекетпиз. Эң чоң байлыгыбыз ушул. Мен айтат элем көрөрмандарга деле, башкаларга деле, биз бир эле байлыгыбыз калды, эркиндигибиз. Буну сакташыбыз керек. Бирок эркиндик деген бул ар ким ар нерсени сүйлөй берет эмес, жоопкерчилиги да бар. Аны да сезишибиз керек. Депутаттын сөзүнө мен 100% кошулбайм деген эмес, көзөмөл кылыш керек. Анысына кошулам. Бөгөт коюу керек. Жанагындай жаап салуу керек, ал уже болбойт. Уже бул авторитардык өлкөлөрдүн жолун жолдогонубуз такыр болбойт. Биз демократиялуу эркин өлкөнүн балдарыбыз. Демек эркин өлкөнүн балдары эркин сүйлөөгө, эркин жүрүүгө, эркин күлүүгө акыбыз бар. Биз буну жоготсок кыйналып калат. Бирок ошол соц тармактарга мындай көзөмөлдү күчөткөндө ошол Хизбут Тахрирдин уюмунун баягы публикациялары ошол жака тарабайт эле деген эле ойду билдиргим келип атат. Ошондой жолдорго биздин өйдө жактан мыйзам сунуштагандар азыр чөткө бир нерсе ойлоп табып киргизиш керек да. Азыр 21-кылым. Албетте onu көзөмөлдөйт дегиле, бирок мындай жана айттым го жашоо бул депчи. Соцсет бул жашоо. Азыр биздин соцсет менен сүйүшүп атабыз. Соцсет менен ажырашып атабыз. Соцсет менен азыр бардык нерсе болуп атат. Терроризм, башкасы. Бирок ал белгилүү эле бир болбогон эле бир топ ал. Аны укук коргоо органдары өз көзөмөлдөйт. Бирок биз жалпы элдин үнүн, элдин оюн эске алышыбыз керек. Азыр мына мисалга алайлы, Instagram'ды, Facebook'ты, Одноклассникти Кыргызстанда иштебей жаап салды дейли. Не болот? Адамдардың азыр 24 саат болсо, ошонун 18 саатын соцсеттерде өткөрүп атат. Биз буга жакшы көрүнүшпү? Мен үчүн, мен мисал өзүмдүн эле айтайын. Мени көп айтат да, сен түнү менен уктабайсың, 2-де кирсек да Facebook'та отурасың деп. Мен Facebook'та эмне үчүн отурам? Биз журналистпиз. Бирөө ойлойт экен да, бул Facebook'ка көнүп калган. Жок. Менин азыр Facebook'та 5000 досум бар. Ошонун 1000 менин ачык эле айтканда источнигим. Ошол алыскы, Лейлек, бул жагы Нарынга чейин бар да. Ошолор жанагы эл билбеген, ошол жерде жергиликтүү билбей, журналисттер билбеген дагы кабарларды билем. Себеби жанагы источниктер, ошол соцсеттерди колдонуп жүргөндөр мага айтышат, ТТП болобу, кырсык болобу, ошону айткандай эле чыгарып беребиз, албетте иликтебиз. Бирок ошол нерсе себеп болуп атат да. Сиз кесибиңизге байланыштуу колдонот экенсиз. Арген сиз кайсыл соц тармактарды колдоносуз, эмне максатта колдоносуз да, кандай темалар актуалдуу бүгүн? Мен бир мисал келтирип кетейин. Facebook'та деле, Одноклассникте деле, ВКонтактеде, Инстаграмда, бизде Кыргызстанда колдонулган дээрлик көпчүлүк соцсеттер менен пайдаланабыз бизче. Бир окуя болду, жакын досубуз чет өлкөгө, Россияга иштегени кеткен бойдон бир 4 айдан бери дайынсыз жоголуп кетти да. Анан ошол эле Одноклассникке мындай публикация чыгарганда жарым сааттын ичинде табылды. Ата энеси таппай. Демек бул соцсеттин пайдалуу жагы. А зыяндуу жагы ошол эле бир жакын досум айтып берет мага. Түнү ошо Инстаграмды чукулап отуруп, өзүнүн келинчеги башка эле бирөөгө кокусунан класс басып алыптыр, анын друзьясына ушундай жерлер бар экен да, дос кылып кошулуп калып. Ошонун кесепетинен экөө ажырашып кеттир. Анан ушуга окшогон бир жука жерлер болот, ошону жакшылап карап чыгып, атайын адистер мыйзам долбоорун сунуштаганда деле же өзгөртүү киргизгенде деле мындай бөгөт коюу, соц тармактарды такыр жаап салуу дегенден алысмын мен элечи. Мындай билдирүүнү деле мындай бир аз көзөмөлдү күчөтүү керек. Сиз менен мындай макул экенсиз да, ошондо туурабы? Көзөмөлдү күчөтүү керек. Мен айткым келет да мындай ойду. Сен ажырашканчына башканы айтып атпайсыңбы? Өткөндө да мага дагы бир ырчы, эми атын айтпай эле коелу, капа болуп калбасын, ошонун жашоосу бузулду соц тармактан дейт. Ал бир адам. Ал бизге соц тармакка чыкканга чейин эле аныкы бузулган да, мындай ачыгын билесиз да. Бирок бир адам менен миллион адамдын ою менен эч качан ойнобошубуз керек. Азыр соц тармактарды мен айтып атам го, сен сөзүңө кошулуп эле күчөтүш керек. Фейктер жана башка. Бирок 21-кылымда таптакыр жаап салуу мүмкүн эмес. Мен деген Россия улуу бир держава, улуу өлкө социалдык тармактарды канчалык чектөөгө аракет кылып атат, ачык эле. Себеби бирок чектей алган жок.
урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Чордондо программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз социалдык тармактарга бөгөт коюлушу керекпи же көзөмөлдөнүшү керекпи? Эгерде көзөмөлдөнсө, бул кандай нерселерге алып барат? Эгерде бөгөт койсок, кандай кесепеттер күтүлүшү мүмкүн? Мына ушул суроолордун алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Ал үчүн бизге дал ушул социалдык тармактын активдүү колдонуучулары, биздин мыкты кесиптештерибиз Азамат Абсатаров жана Арген Камалдиновдор суроолорубузга жооп берүүдө. Кайра эле программаны уланта беребиз. Сиз, Азамат, жогоруда айттыңыз, көптөгөн жакшы самалыктарга жетиштик соц тармактар аркылуу жарыяланган маалыматтардын негизинде депчи. Дагы кандай мисалдарды келтиресиз? Жеңиш эмнеде болуп атат соц тармак колдонуучуларынын? Жеңиш албетте эл эркин пикир алышып атат. Жанагындай дагы эркиндикти кайра айта бербейин. Бул эң чоң жеңишибиз ушул. Анан бир нерсени биз өнүккөн өлкөлөрдү карап туруп багыт алып жашашыбыз керек да. Себеби алар бул жолду басып өттү. Мисал алайлы, Трамп, Американын президенти, Твиттердеги баракчасына бир билдирүү тарат. Ал журналисттер үчүн официалдуу маалымат болуп эсептелет. Трамптын баракчасы как СМИнин ролун аткарып атат. Массалык маалымат каражаттарынын ролунун социалдык баракчасы аткарып атат. Ошол деле Обама, ошол деле көрүнүктүү саясатчылар ушул методко өттү да. Демек мен деле ушинтип азыр өнүгө отурсак, азыр депутаттар деле чоң, мисалы азыр өзүбүздүн премьер-министрибиз Сапар Жумакадырович Исаков деле азыр социалдык тармактарга премьер-министр болгон деле катталды, оюн билдирип атат. Ошонун артынан өзүнүн маселесин элге сунуштап атат, сунуштарын, мейиш аткарганын, кайерге барганын, даже Швейцарияга чейин барганына чейин чыгарып атат да. Демек бул жакшы нерсе. Мен өзүмдүн мисалымда деле көп болот да. Айтып кое берейин. Бир премьер-министр келип калды, атын айтпай эле коеюн ошко. Анан окуучуларды тизип, как экспонат катары бизде ошондой ханский баягындай сиңип калган го. Премьер-министр келип атат да окуучуларды тизип койгон экен. Күн ысык болчу, бир окуучу эстен танып жыгылды. Жыгылгандан кийин мен аны сайтка эмес, Facebook'ка эле, сайтка жазгандан анан Facebook'ка эле жүктөдүм. 15 мүнөттөн кийин мэриянын ичинде жыйын болду ошто. Ошону премьер-министр айтып атат эми. Социалдык тармактын күчүн кара да, бул уже окуучуларга давайте мынтип тизбегиле окуучуларды. Иш-чараларга окуучуларды мынтип курал колдонбогула деп реакцияны көрүп калдым. Мындай мисал өтө көп. Жакшы жактары аябай көп. Анан дагы бир мисалды айта кетейин. Кече күнү Нокатта болгон эле окуяда терс маанайда колдонулуп кетти деп айтышып атат. Спирт ичимдигин ичип уктап калган жетекчи жөнүндө маалыматыңыздар бар да. Ушундай өчөшүү иретинде атайын атаңдашыны баягы артка тартуу иретинде колдонуп калган жагдайларга кандай дейсиңер? Бул албетте туура эмес. Мисалы, ар ким адамдын абийирине коюш керек. Мен мисалы социалдык тармактын колдонуучусу болсом дагы чоңдорду чиновниктер сындашы мүмкүн, бирок жөнөкөй эле Арген экөөгө окшогон бир баланы алып келип туруп, бул аял менен мындай экен, же болбосо ойношоп кетиптир деп жазбайм эч качан. Ал адамдын абийиринде. Эмне үчүн мен сөзүмдүн башында Facebook бул жашоо деп баштадым. Бул жашоо. Аны тарткан адам өзүнүн абийиринде да ал. Прокуратурага алып барыш мүмкүн эле. Бул жөн гана шылтоо. Баягы соц тармактар ушак таратуунун мындай жакшы ыкмасына өтүп алды дегенде пикирлер айтылат да. Арген, сен ушундай нерселерге күбө болосуңбу? Буну терс жак катары кабылдоо мүмкүнбү? Жок, мен ушул боюнча кеңири айтып берейин дедим эле өзү негизи. Сизде Кыргызстанда атайын бир программалар бар да. Маалыматты бир сүрөттү жүктөгөндө өзүнүн маалыматын чогултуп жүрөт. Кайсы жерде тартылган, эмнеге тартылган полный маалымат бар сүрөттө. Өзүң карап эле билсең болот. Бирок ошол маалыматты өчүрүп эле жүктөп койсо, башка эле бирөөнүн атынан мен жүктөп койсом, ага мен табылып калдым дейли, билинип калды. Кийин укук коргоо органдары издеп келип табышты, сен бирөөнү каралапсың дейт дагы, мага чара көрүшөт. Ошо чара көргөндө бул соц тармактардын статусу мындай жалпыга маалымдоо каражаттардыкындай эмес да. Ошонун статус бере турган болсок, эгер ошол Facebook'ка же башка соц тармагына жазага тартуу дагы бир жакшы мындай жыйынтыкка жетет белек деген ой да менин оюмча. Себеби азыр да бир кошумчалап коеюн. Соц тармак азыр органдарга деле жакшы болду да. Себеби мурда социалдык тармактарда агент болчу анча эмес, бирок азыр социалдык тармактарда улут аралык жүрөгүндө бул өзбек же тажик же кыргыз деп жаман көргөндөр жазып жүрет. Бул каттоого алынат сөз. Анан террористтик уюмдар жана башкалар эми профессионалдар албетте жүзүн жашырып баяндай калат. Жаңы кирип аткандары ошол эле хизбуттар же башка диний экстремисттик агымдагылар жазат. Бул деле каттоого алынат.
бул бир жагынан органдарга жакшы эле болду да, менин оюмчачы. Бирок дегенибиз менен Азамат, массалык маалымат каражаттарына кирбей калды да. Бирок маалымат алуучу булак катары коомчулук пайдаланып атат. Кааласак дагы, каалабасак дагы. Бирок эч бир мыйзам ченемдери менен аларды жоопкерчиликке тарта албайт экенбиз. Мисалы ошол сиздер айтып аткан фейктерди, атыны, сүрөтүнү жашырынып алып, анын артында көптөгөн кара иштерди аткарып жүрөт да. Бул жагынан алганда балким чын эле көзөмөлдөш керекпи же аларга кандай чара көрүш керек деп ойлойсуңар? Мисалы фейктерди көзөмөлгө алыш кыйын. Ачык эле да. Аркын IP адрес же башка да эмес. Ал кыйын. Ошон үчүн жеке абирине коюш керек. Бирок ошол шылтоо болуп туруп, жалпы соцсеттерге чектөө коюп салуу деген максатынан керек, бул ниетинен кайтыш керек да. Ал нерсе такыр болбойт. Анан сиздин сөзүңүздөргө да кошумча мындай кошулган жерим бар. Эми фейктер менен башка өткөндө бир депутат жазыптыр Facebook баракчасыначы. Анжелика Ырчынын маселеси жаралганда Немцов деген билесиздер да. Немцовдун ысмы Американын бир көчөсүнө берилди. Ошого 6 адам лайк басыптыр. Болгон 6. Анжелика ажырашыптыр деген бир ушак тараганда дейт. 60 000 адам талкууга кошулуптур дейт. Бул бир күндө эле мисал, анан кийин көп болуп кетти. Бул эми биздин бара-бара көч бара-бара түзүлөт. Азыр дагы биздин эми деңгээлибиз деп чоң кетпейли. Элдин азыр, себеби азыр айылдагы мен мисалы алыскы айылдардан эми кирген адам же башка ошентип кошулуп көбөйөт атабыз да. Азыр алар сөзсүз түрдө эле ошол журналисттерди ойлонуп же экономистти ойлонуп пост жазыш керек деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Сиз Азамат мырза күнүнө канча маалыматты же канча жеке турмушуңуздагы болгон жаңылыкты соц тармактарга жарыялайсыз дагы, андан эмне ала алып атасыз? Мен өзүмдүн жеке турмушумду соц тармактарга туулган күн болбосо эле аялым менен түшүп коем, а так жеке турмушумду такыр жазбайм. Негизинен мен социалдык тармактарда адам көп болгондугу үчүн мен өзүм сайтта иштейм, билесиздер, Акипресстен ошол турмуш аймактын кабарларын окурмандарга жайылтуу максатында колдоном, ачык эле. Азыр мен бир күн маалымат жаңылык койбой койсом, мен эч кимден сурай башташат. Эмне болду деп. Себеби ошолго көнгөн адамдар бар да. Азыр Азаматтын баракчасынан чыгат, эмне жаңылык экенин окуйбуз деп. Мен ошол жагынан өзүмдүн аудиториямды топтой алдым да. Негизинен мен ишиме байланыштуу колдоном. Пайдаланып атам да. Сиз айтып атасыз да, ошо соц тармакка байланып калдык депчи. Буга чейин соц тармаксыз дагы жашап жүрдүк да. Балким биз ошол чындыкты соц тармактан издеп, ошол телефонго, ошол планшетке, ошол компьютерге байланып калган жокпузбу? Бул коомчулуктун жарасы эмеспи? Эми бир жагынан маселе ал жагында эле бар. Моюнга алышыбыз керек. Себеби өткөндө бир эженин 1 класстагы баласы тууралуу айтып калды, кызы тууралуучу. Такыр эле телефондон колу бошоп атат. Даже алифбени окута албай атам деп. Ал жагы бар. Бирок аны эми ата-эне балдар болгон болсо ата-эне көзөмөл кылат. Чоң адам болгон болсо эми эмне кылабыз? Артка кайта албайбыз да. 21-кылым. Мындан дагы кече эле агент бар эле, туурабы? Агентке баарыбыз кирдик эле, азыр Facebookка өттүк. Facebooktан эле эртең 5-6 жылдан кийин башка социалдык тармак. Бул артка жол жок. Болгону туура жолду тандаш керек. Туура жол менен колдоно беришибиз керек. Адамдар мындан эле чарчайт. Чын эле. Адам мисал кеч келе Facebookка отура берсен чарчайт да. Жыйынтык чыкпаса, анча-мынча бош убактысында кирип, азыр ошондой эле адамдар бар, мисалы бир күнүнө бир Facebookка кирип коет. Эми биз го эми ишибизге байланыштуу круглосуточный онлайн. Ушул эле суроону арген сизге берем да. Сиз соц тармакты эмне максатта колдонуп атасыз да? Бүгүн жеке жашооңузга, жумуштагы кесибиңизге байланыштуу жашоого канчалык оң таасирин берип атат же терс таасирин берип атат? Соц тармактардын жеке жашоого болгон, жумушка болгон таасири аябай эле жакшы. Журналистика тармагында иштегенден кийин соц тармактан айрыкча ошо маалымат алганы гана кирбесең, башка деле кыла турган иш деле жок өзү ал жактачы. Анан биздин бүгүнкү күндө жаш поколение, жаш муун соц тармакта азыр бүт нерсе доступ ачык да ал жактачы. Порнография болобу же башка болобу, жаман нерселердин бардыгы да бар, жакшы нерсенин да бардыгы бар. Ошол нерсени мындай тарбияттан же биздин башчылар болобу же ким атайын тиешелүү органдар мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп ушул соц тармактарга көзөмөлдү күчөтүү, ошол эле учурда бул көйгөйдүн мындай маселени көтөрүп алып эле мындай бөгөт коюу керек же мындай жабып коюш керек деп эле мындай чечүү жолун издеп чыксак, мындай башкача альтернативдүү жолун ойлоп тапса болот өзү негизичи. Эл өкүлү айткан баягы бөгөт коюу деген пикирге кошулбайсыздар такыр. Бирок
кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилик артып, көзөмөлдөн коюшуна каршы эмессиздер. Ооба, эми көзөмөл сөзсүз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн социалдык тармактарга бөгөт коюлушу керекпи? Аны менен биз эмнеге жетишебиз же тескерисинче эмнеден уттурабыз? Мына ошол суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Ал үчүн дал ошол социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары болгон Азамат Абсатаров мырза жана Арген Камалдиновдор келип катышып берди. Келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер ойлойм, коомдогу баягы көйгөйлүү маселелерге эч качан көңүл кош карабайсыздар. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп дагы чакырсак келип бересиздер деген терең ишеничтемин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.